Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков 4-октябрда боло турган шайлоого Республика партиясы менен бирге болууну туура көргөнүн айтты. Бул тууралуу ырчынын соц тармактагы өздүк баракчасына таянып, Барометр билдирет. Бүгүнкү күндө баарына каршы иштесек болот, бирок андан натыйжа чыгаарына көзүм жетпейт. Ошондуктан партияга секирбестен, түптөлгөндөн баштап колдоп келген Республика партиясы менен бирге болууну туура көрдүм, деди Атабеков. Булак Барометр чекиткейжи. Алы Туткучев Мамакеев тууралуу жалгыз тери шымын отко кактап, биттен арылтып ат көтөргүз азап менен ушул даражага жеткен. Айтылуу төкмө акын Алы Туткучев жакшы сөз айткым келет деген тема менен кыргыздын чыгаан инсандарынын эң мыкты сапаттарын айтып, коомчулукка социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу жарыялоону адатка айлантты. Бул сапар академик, профессор, Кыргыз Республикасынын илимге эмгек сиңирген ишмери Мамбет Мамакеев тууралуу жазды. Бул адам бата алган адам. Апасынын курсагында кезинде Кыдыр аке бата берген экен. Көптөгөн шакирт өстүрүп, 120дан ашык илимий иштерди ачып, 30 миңден ашык операция жасап, азырда 93 жашында күнүнө 5тен ашык операция жасаганы, колуң менен тең кары деп эл берген батасы эмне. Орусча бир сөз билбей борборго келип, жалгыз тери шымын отку кактап, биттен арылтып, ат көтөргүс азап менен ушул даражага жеткениче. Хирургдун кандай экени эки эле күндө билинет, же ары кылат, же бери кылат дейт бир интервьюсунда. Көп кыймылдап, сергек жашоону кеңеш берет. Курсак байлаганды жактырбайт, анткени өзү ден соолугу начар доктур, башканын ден соолугуна кантип кам көрө алмак. Бир накыл кетти. Жаштар өздөрүн акылдуу ойлошот. Алардын акмак экенин улуулар дайым билип турат дейт. Билимдүү жаштарыбыз көп, бирок Мамбет атадай тажрыйбасы жок. Аксакалдардын тажрыйбасы менен жаштардын күч кубатын айкалыштырсак, келечек биздин элдики. Карысы бардын ырысы бар, ырысы бардын жылышы бар дейт ал. Булак Фабула чекиткейжи. Кыргызстан партиясында орун талаш. Кыргызстан партиясы съезд өткөрүп, алдыңкы 10 тизмени бекитип калганын ачыктаган жок. Тизмеде 2 тизме өкүм сүрүп жатканы буга чейин кеп болуп келген. Ошол чындык экенин партия ичиндеги кандидаттар өздөрү кеп кылып нааразы боло башташты. Сыягы Шаршенбек Абдикеримов менен Канатбек Исаевдин 2 башка тизмесиндегилер орун талашта. Мурда макулдашкан ордунда болбой, көбү арткы тизмеге ырыгып кетишип, араздашкан, партиядан чыгабыз деп ызычуунун аягы тыйыла элек. Өзгөчө нарын Ысык көлдөн чыккан талапкерлер Канат Исаевке өтө нааразы. Исаев учурда талапкерлердин таландысында калып, тизмени БШКга өткөрүп бербей, 25 августка чейин өзгөртүүгө аргасыз болуп жатыптыр. Кызыгы, тизме өзгөрүп кетсе, башкалардын ортосунда нааразы болгондор чыгып, Исаевке ирэнжигендер көбөйөт тура. Негизи Канат мырзага ишенгендер ара жолдо калчу эле. Булак Фабула чекиткейжи. Самсалы Четинбаев, Суаналиев айткандай, Коля Киргиз баарын көзөмөлдөп калса, өзү коопсуздук кеңеште эшек такалап олтурду. Назар Ньюс чекиткейжи маалымат агенттиги Самсалы Четинбаев менен Өмүрбек Суаналиевдин чуулгандуу билдирүүсү боюнча пикир алыштык. Самсалы мырза, Өмүрбек Суаналиевдин Бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайындагы билдирүүсү түрдүү талкууга жем таштады. Бири ачуу чындыкты айтты десе, экинчиси популисттик кылып, шайлоодо көп добуш алуунун аракетин көрүп жатат дешүүдө. Бийликчил деген партиянын баары камчы Көлбаевга таандыкпы? Бизде дайыма ушундай кашайып, шайлоонун алдында чуулгандуу маселени айтып чыкмыш болот да, бийликке жеткенден кийин дымып жок болот. Бул сөз бир эле Суаналиевке эле тиешелүү эмес, бардык мен деген төшүн каккан саясатчыларга тиешелүү. Ананда Суаналиев айткан сөз эл үчүн жаңылык деле эмес. Ал сөз эл арасында байма-бай эле айтылып жүрөт. Мүмкүн чындыр, мүмкүн жөн эле ушактыр. Бир бетке айтыш кыйын. Эгер чын эле Коля Киргиз Суаналиев айткандай деңгээлде баарын көзөмөлдөп калса, өзү коопсуздук кеңеште иштеп атканда эшек такалап олтурду. Маселе көтөрүп, ушул багытта иш алып барса болот эле да, туурабы? Түштөн кийин шайлоого упай топтош үчүн кыйкырбай. Мен бул сөзүм менен бийликке же дагы бирөөгө жан тарткан жокмун. Мен реалдуу акыбалыбызды айтып жатам. Баса,
2010 жылы Ош окуясында Суаналиев өрттөнүп жаткан Ошту таштап дезертирлик кылып баса берген. Ал киши анда Ош областынын УВДсынын башчысы жана Ош шаарынын коменданты болчу. Шылтоосу убактылуу өкмөт референдум өткөрүм деп атат деген сөз болгон. Ооба, мыйзамдуулук жактан алганда убактылуу өкмөттүн референдум өткөрүү саясаты катадыр. Бирок ал генерал өз элинин чыгаан жигити катары эки жаат болуп согушуп, кырылып аткан элин таштап кетип калбашы керек эле. Бул Ак-Назар Ньюс чекиткейи. Лукашенко: АКШ бизди Россияга каршы чыгаргысы келип жатат. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко өз өлкөсүндөгү болуп жаткан башаламандыкка АКШны айыптоодо. Бул тууралуу БЛТ маалымат агенттигине шилтеме берип, барометр которду. Маалыматта Батыш өзүнө Белоруссияны тартып, Украинанын тагдырындай Россияга каршы чыгаргысы келип жаткандыгы жөнүндө айтылат. Булардын баарын кылган тышкы күчтөр. Ал эми аларга алданган ички күчтөрдү Варшава башкарып жатат. Жада калса АКШда атайын центр ачылды. Биз билебиз алардын эмне менен алек болуп жатканын. Белоруссияны талкалатып, башаламандык жаратууга жол бербейбиз, деди президент Лукашенко. Булак барометр чекиткейи. Жони Таалайбеков: Адахан Мадумаров деле бийликте болуп кыйраткан эмес дегендерге. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен сиздерге тарыхтан 3 мисал келтирүү менен чындыкты айтып кетейин калыстык үчүн. Бул посту миңдеген адамдардын окуусун каалар элем. Болушунча бөлүшүп, бир аз акыл калчап коелук. Биринчи факт. СССРди 18 жыл Брежнев башкарып жараткандын каалоосу менен 1982 жылы 10 ноябрда каза болгон эле. 11 ноябрдан тарта Юрий Андропов деген СССР КГБсынын шефи, генералдык секретарь Брежневдин ордуна дайындалды. Юрий Андропов өмүр бою комсомолдук КГБнын иштеринде жүрдү. Бирок ошол 18 жылдын ичинде Брежневдин алдында ооз ачып кың деп сүйлөй алган жок. Эгер оозун ачканда Брежнев жок кылып коймок же иштен алмак. Унчукпай жүргөн ошол Андропов бир суткада дүйнөдө кургактыктын 3/1 бөлүгүн ээлеп турган Советтер Союзуна 24 саатта темирдей тартипти орнотуп, кийиз казыкты темирге эле кагып салган десек болот. Темирдей тартиптин эпкини азыр сиз ушул посту окуп жаткан жерге чейин жеткен. Көчөдө адамдар баса албай калган, справкасы жок. Иштебеген адам көчөгө чыга албай калган. Ал маалда баарында иш бар эле. Студенттер да көчөгө баса албай калган, сабактан тышкары. Жон гана тентигендерди кармап барып камап жаткан. Мындайча айтканда түйрүп жаткан чекеден. Советтер Союзунун 15 республикасында тең мурдагыдай түшкү тамак берилген эмес. Баардыгы эртеден кечке чейин иштеген. Завод, фабрикалар баардыгы иштеген. Мас адам көчөдө калган эмес. Бирок ошондой тартипти орноткон адам Брежневдин алдында үндөй алган эмес. Жон гана тизгинди күттү. Тилин тишине катып, туу колго тийишин гана күттү. Адахан Мадумаровго окшоп ачуу сындарды айтууга батына албай, туура эмес багытта баратасыз дей албай, жон гана күттү. Экинчи факты. Учурдагы Өзбекстандын президенти Мирзиев Шавкат Миронович 13 жыл премьер-министр болуп, Каримовдун алдында лаппай гана деп иштеди. Эч кимге эч нерсе кыла алган жок. Кайсы бир жылы тополоң кылган 3500 адамды Андижанда Ислам Каримов эмне кылганын билсеңиздер керек. Ошондо деле бир ооз кың дедиби? Бака да болсо бак деши мүмкүн эле. Бирок ал үн катып деле койгон эмес. Ислам Каримов өлгөндөн кийин президенттик тактыны жараткан насип кылган экен. Азыр Өзбекстанды кандай гана гүлдөтүп жатат, кандай гана ийгиликтерди багындырып жатат. Биз шилекейибиз көкүрөгүбүзгө тамчылап калгыча суктанып жатабыз го. Жалганбы? Үчүнчү факты. Владимир Путин деле Эльцин Николаевичтин алдында үн ката алган эмес, сын да айта алган эмес. Жон гана тизгиндин колго тийишин күткөн. Тизгин колго тийгенде гана аргымакты алга карай чапты. Россия боюнча биринчи адам болгондон баштап бийик максаттарын ишке ашырууда. Эми мындай мисалдар толтура. Сын айтууга эрки жетпеген инсандар темирдей тартипти орнотуп жаткандан кийин эч кимден коркпой баарын учурунда бетке айткан адам кандай тартип орнотушу мүмкүн? Акыл калчап ойлонуп көрүңүздөр, менин бир туугандарым. Сен бийик максаттарыңды ишке ашыра албайсың, эгер өлкөңдө биринчи адам болбосоң. Бийик максаттарды айтып жатам, майда чүйдөн айтып, каалоо болсо баарын кылса болот дебегиле адамды күйгүзүп.
Силер сындап жаткан Адахан Мадумаров да жогорудагы мыктылардан ашса ашат, кем калбайт. Аны сыноо үчүн тек гана тезгинди колго берип көрүү керек. Көрүнгөнгө мүмкүнчүлүк берип жүрүп ушул күнгө жеттик. Ага да берели. Жараткандын каалоосу менен тезгин Адахан Мадумаровдун колуна тийсе, ошондо көрмөксүңөр эмне кылганын. Аны сындаганда да кичине ойлонуп, акылга алчайлы. Сабатсыздыктын да чеги болот. Адахан Мадумаров өлкөдөгү биринчи адам болуп туруп эч нерсе кыла албаса, башка маселе. Анан караңгылык менен эле эмне кылып койду деген такыр туура эмес. Президент деген жараткандан кийинки жер жүзүндөгү биринчи мамлекеттин элинин жашоосунун жакшы да, жаман да жакка өзгөртүүчү адам. Андан башкасы өзгөртө албайт. Күнөөлөгөндү да сабаттуулук менен күнөөлөй билели. Адахан Мадумаров эмне иш кылып койду дегенди токтотолу сураныч. Адахан Мадумаров аз убакытта күчү жетишинче кылганды, башкалар 6 жылдап кыла албай келет. Ошондуктан ар кайсы жалганчыларга ишенип алданбай, өз акылыбыз менен терең баам салалы. Жаркын келечекти самасак мыкты президент тандайлы. Дээрлик баары президенттен көз каранды. Өз тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Келиңиздер, бактыбыз үчүн кайдыгер болбой күрөшөлү. Анан да баарыбызда эки гана түшүнүктүн калыптанышын каалар элем. Биз карапайым калк, мыкты чыкмаларды адилеттүүлүк менен экиге гана бөлөлү. Туруктуу, туруксуз. Башкача болушу мүмкүн эмес. Бизде туруктуулар саналуу эле. Бир позицияда кылдай кыйшайбай, каккан казыктай туруунун өзү аябай оор. Ар кайсы ташка секирген эчкилер, текелер аябай көп. Баарыбыз туруктуулар тарапта болуп, туруктуу инсанды гана президент кылалы. Автор Чыңгыз Таалайбеков.